башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Базар Коргон шаарындагы жер талаш маселеге келдик. Ал эмне, кандай жер талаш маселеси десеңиздер, дал ушул жерде бир канча адамдар бүгүнкү күнгө чейин контейнерди өздөрүнүн аренда акчасын төлөп, жана башка инсандар сатып алып, иштетип келген экен. Саламатсыңар. Ушу Базар Коргон шаарынын тургундары бир мыйзам иштеп, азыр мыйзам чегинде. Бул жердин өзү кызыл китеби бар, мынакей бардыгы документ, налогторун төлөп жүрөбүз. Көрсөтөм, мына кызыл китеп бардыгы бар. Ошондо бул жерде канча убакыттардан бери элдер иштетип келүүдө экен, Ошондойбу? Бул жер мындай, элдер иштетип келгенде бул жерди прокуратура сотко бергенде, прокуратура менин мына прокуратурада азыркы малда доодон баш тартып, Ben buna sana geldim ha. Gelip ben konteynerimi suradım. Ben 15 yıl oldu şunga. Ben bir son payda görgenim yok. Yetimlerge alıp bergende. Ben 70 minge alganmın. 70 minge. Benim 70 min akçamı kim төлөйт? чып атат. Doktor ben Sadırga hayırlayım. Hurmatlı Sadır Nugojovic. Bana benim bunu jerimdeki akçamı kim taap berет? Ben kurtkami kalagan çeçip kete berebi. Чындык барбы же жокпу? Мунга айтсаң мындай, мунга айтсаң мындай. Чындык каякта болсо бизге чечип бергиле шуну. Сиз мындай кылың, келиң. Мындай кылың, мына. Жетимдерге Мына алып мына берген шуну жерлерди акчаны. тартың. Мына могу Акчаны. Мына ушул жердин кызыл китеби. Мына мыйзамдуу мына. Тартың. Бүт мына кызыл китеби мынакей. Мыйзамдуу. Мына бардык кызыл китептер мына. Бүт документальный. Бул эми жамгыр жаап атат да. Анан кийин мына төлөнгөн налогтор мына. Yok şunu toktap dur biz уже düşündük onu düşündük. Азыр эми бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде азыр бул жердин ээсиминде бул мырза келип жатат. Бирок азыр бул жерде иштеген, ушул жерде ар бир инсандар иштептир. Ар бирине бирден суроо жооп узаталык. Саламатсызбы, ушул жерде иштеген катары эмне деп айта аласыз? Саламатсыздарбы. Биз 96 жаран 2009-2010 жылдары ушул жерди сатып алып, контейнерди бир канчалаган акчаларга сатып алып, бүгүнкү күнгө чейин иштетип келгенбиз. Бүгүнкү күндө Кенжебек деген бала, аялы Канжанова Бимайрам экөө 2023 жылдын 16 октябрында кызыл китеп жасатып алышкан. Бирок бул жердин негизи баштапкы буйруктары 2022 жылы 16 июнда жокко чыгып кеткен 540.247 буйрук. Биз жогорку сотко чейин барып соттошуп 2022 жылы жокко чыккан бул буйруктар. Ошентсе деле булар коррупциялык жол менен кызыл китеп жасатып алып, элдин укугун тебелеп, бир канча контейнерлерди уруксат албастан, эч кандай акча төлөбөстөн эле элдин үстүндөгү курткасын чечип кеткендей кылып эле каалагандай кылып келип, тебелеп тепсеп, контейнерден жок, эчтекеден жок, буюмдан жок, ичиндеги буюмдары, азык түлүк мүлктөрү бардыгын булар ар кандай жол менен түндөп, күндөп алып чыгып кетишти. Биз эчтекени таппай калдык азыр. Же буюмдарыбызды төлөбөй атат, же контейнерибизди төлөбөй атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эми ушул жерде иштеген катары сиздер эмне деп айта аласыздар? Бул боюнча толук түшүндүрмө бере аласызбы, эгер мүмкүн болсо суранычы. Саламатсыздар, менин атым Самат Тайдаров. Мындай карасаңар, мына ушул жерде мына мен ишкерлик менен алектенет элек, мына ошо баш жакта менин местам бар эле. Ошо местада тирлик кылып, кредитimi төлөп, бала чакамды багып келет элем ушул малга чейинчи. Налогун өз убагында төлөп, светке төлөп, башкасын кылып. Булар ушу иш бербей эле ушунда 3-4 жылдан бери, канча 2023дөн бери. Тынчтык бербей эле келип бузуп кетебиз, антып кетебиз, минтип кетебиз деп отуруп акыры контейнер бузуп кетишти да. Эми биз эмне кылабыз мына карапайым эле? Ушуну менен тирлик кылып атканбыз. Нак пешенеттер менен Рашид иштеп жүрүп алынган жер бер. Булар кандай кылып алган билбейм. Келип эле кызыл китепте бир нерселерин көрсөтөт бизге. Ушуну мына мен бир немен айтайын дедим эле да. Оштун мэри иштеп атат биз мына Жеңишбек Токторбаев, канчалаган жерлерди мэриянын балансына өткөрүп атат. Ошо мэриянын бюджетинен жолдор курулуп атат, пенсия пособиялар берилип атат. Ушу биздин ушул даяр илгери мамлекеттин жери болгон жерди кантип ушул мамлекетке өтпөйт ушул жер? Ушул жерди өткөрүп биздин талабыбыз да, лично менин талабым. Ушул жерди мэриянын балансына өтсө, биз ушул мэрия менен келишим түзүп, мэрияга арендасын берип иштетели деген ой бар эле. Ой ушундай. Саламатсызбы ата, сиз эмне дей аласыз бул жер боюнча? Мен ушулар неме деген болсо ушуларга кошуламын. Биз иштеп турган жер. Бул инсандардын талабы мэрияга өтсүн дейт. Сиздин талабыңыз кандай? Бизге мэрияга өтүш суранам. Сиз толук кандуу жооп берип кетсеңиз. Men dagı şu
Mega уже gözüm жетip kaldı da bir yerde men 70 mingge kүйüp кетип атам. Бұл жерді пускай өкіметке өткөрсүн, өкімет мага жерді береби, неме кылса алса дагы өкімет алсын, мен акчама ошондо разымын. Атак мен акчамды таап бериш керек. Ким кайка барам мен азыр? Акчам 70 миң 15 жылдан бери бир сом пайда жок турат муну. Эми бузуп кеттир. Мага документин алып кел деди. Оригинал документи менде турат. Контейнерин алып кетейин десем, оригинал документти бер дейт. Мен кантип берем оригинал документти? Şu менен муну жер мэрияга өтсүн. Пускай мен өкмөткө гана ишенем, башка эч кимге ишенбей калдым уже. Өкмөт Садырный Кожоевич, сизге ишенем. Камчыбек Ташиев, сизге ишенем. Башка вариант калбады бизде. Жерди өткөзүп бериң, өкмөт өзү кылсын. Например, азыр мен ордуну жер берги неме салабыз деп атат. Салганы жакшы, сала берсин. Бирок биз дагы көчөдө калбашыбыз керек. Талада калба, шунча акча менен талада калбашыбыз керек. Бизди дагы коргой турган бар өкмөт. Сизден суранып кетебиз ушу. Мэрияга өткөргүлө жерди, мэрия жетсин. Бизге пулга сатабы мэрия, кандай кылса биздин ордубузду точканы берсин. Ушул. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, генералыбыз Камчыбек Ташиев, сиздерден суранабыз, өтүнөбүз. Бул жер Базар Коргондун ортосунда жайгашкан, Осмонов көчөсүндөгү жайгашкан 1 гектар 17 сотук жер бер. Бул жер 2009 жылы базар болуп салынган, 2010 жылы базар болуп ишке кирген. Бул азыр анда хозяйны башка киши болгон, Мамашева Даткайым деген болгон. Андан кандай сүйлөшүүлөр менен алган, ал киши каза болуп калды бүгүнкү күндө. Азыр Канжанова Бимайрам 2024 жылы, мына бир эле жыл болду сатып алып, бул жер меники деп ушул күндө биздин мүлктөрүбүздү белгисиз жака ташып кетишти. Буларчы эч кандай бу жерде 150 адам бар болчу, иш орундары. Ошого карабастан түндү түндөбөй, күндү ичиндеги оокатын кошуп, булар жүктөп кетип калышты. Эл талада калды. 1 гектар 17 сотук азыр пустой болуп турат. Жер меники деп өзүнүн күзүрчүлүгү менен ээлеп алды. Бул өзү жер мамлекеттин жери. Бул мамлекетке 1 сом төлөнбөй, эч кандай акысыз төлөгөн алынган үчүн мамлекет буну прокуратура тарабынан буйруктарын бардыгын жокко чыгарып берген. Жогорку сотко чейин жокко чыккан. Бул мамлекеттин жери, мыйзамсыз алынган, мыйзамсыз эч кандай мамлекеттен урдалып алган деп прокуратура жокко чыгарган бунун буйруктарын. Биринчи буйруктарын. Анан үстүндө кызыл китептерин үстүндө мисалы 15 орунду болсо бул жерде 1 гектар 17де. Анын үстүндө 15 ишкана курула турган болсо, анын 5-өөүн мамлекетке өткөзгөн дагы кандайдыр бир тараптын негизинде 6-7 кызыл китепти жокко чыгарбай коет. Буйруктары жокко чыкса дагы, булардын кимдин кызыкчылыгы бар билбеймин. Бунун сот тарабынан кызыкчылыгы барбы, кандайдыр бир күчтөр менен бул жер мамлекетке ушул күнгө өтпөй турат да. Биз сизден суранабыз, бул мамлекеттин жери, мамлекетке кайтарып берсин. Биздин мүлктөрүбүздү жок кылып салды. Мейли жок кылса жок кылсын, биз ошо бирок жер мамлекетке өтсүн. Себеби карапайым эл ушунун артынан запкы жеп, бирөө пирожки сатчу эле бул жерде, бирөө телевизор оңдочу эле. Ушинтип карапайым эл контейнери да жок, жери да жок, талада калды. Жетим жесирлер бар, бу жерде бай манаптар жок. Дворец кылып куруп, ар кандай шартта иштегидей. Бизге шарт жеке менчик ээси, бизге шарт түзмөк түгүл, жер меники деп, жерди бардыгын талкалап бизди оокатсыз калтырды бүгүнкү күндө. Канча деген адамдар ыйлады, канча деген адамдар зардады. Талада калдык. Мына эчтеке жок, мына 1 гектар 17 сотукта эчтеке жок, пустой калдык. Жер меники, жер анык эмес, жер мамлекеттики, буйругу жокко чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө мэрия сотко берип соттошуп атат. Ал кандай болуп чечилет? Мамлекеттик алым төлө деп соттор ушинтип бизге эме кылып атат.
кантип бир чөнтөктөн экинчи чөнтөккө мамлекеттин акчасын кантип төлөйт? Бир чөнтөктөн алып эле мэриядан акчаны алып туруп сотко төлөш керек болуп атыр. А сот буну мунсуз карабайм деп кече чечим чыгарттыр, аныктама. Кантип ушундай болсун? Мамлекеттин кызыкчылыгы болгондой, мамлекетти колдоп жерин албайбы? Карапайым элди колдобойбу? Эл жесирлер ушул жерден окат кылбайбы? Бир жеке адам жер меники деп ушул күндө ээлик кылып 1 гектар 17 сотукка элди зар какшатып бүттү. Кайрылбаган жагыбыз калбады, чуркабаган эшигибиз калбады. Губернаторго чейин кирдик. Базар коргондогу жергиликтүү бийликтин бардыгына кирдик. Сот тарабына, прокуратура, акимге, мэрге бардык жагыбызга кирбеген жерибиз калбады. Эч бир тыянак чыкпады. Мен сизден суранамын, карапайым элдин колдоп, жесирлерди колдоп, ушул жерди мамлекеттин балансына алып, элди коргоп бериң. Сизден өтө урматтап, сыйлап, элдин атына мына биз чыгып сүйлөп атабыз. Ушул суранышыбыз ушуну кабыл кылып берсин, мамлекетке өткөрүп берсин. Ар бир жерди, ар бир контейнерди бейуруксат бузуп кеткен деп түшүндүрүшүүдө. Бирок бүгүнкү күндө бул кандай болгон күндө дагы ага дагы эмес, буга дагы эмес, бул жерди өкмөттүн балансына алууңуздарды суранам. Жана ошондой эле урматтуу Камчыбек Ташиев жана президент Садыр Жапаров сиздерге кайрылып жаткан мен Кумшай Аким кызы бул жерди ал инсандарга дагы бул инсандарга дагы талаш кылбастан бул жерди бүгүнкү күндө өкмөттүн балансына алышыңыздарды мен сиздерден талап кылам. Биз азыр госреестрдин жетекчисине кирип отурабыз. Госреестрдин жетекчисине бир-эки суроо берип, жана ошондой эле суроолорубузга тактана жооп ала алабыз деген үмүттөбүз. Саламатсызбы? Урматтуу жетекчи, сизге бериле турган биздин суроолорубуз Канжанова Бумайрам менен соодагерлердин ортосундагы жер талаш маселеси. Ал эми Канжанова Бумайрам жеке ишкер экен, бирок буну өкмөткө алуунун жолдору барбы? Bunun өкмөткө алуунун жолдору боюнча бул азыр данный момент азыр сотто мэрия берген. Азыр кандай болуп, эмне болуп чечилет, мен аны билбейт экенмин. Азыр сот гана чечет да. Муниципалдык менчикке өтөбү же болбосо кайтып өзү калабы. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кызыл китеп жасатканбы бул жактан? Мурун жасалган, бир 20 жылдан бери соттошуп жүрсө керек булар. 20 жыл, 10 жылдан ашып калдыбы. Азыр эми ушундай талаш маселесинин ортосунда дал ушундай чыр болуп жатпайбы азыркы учурдачы? Эми ал инсандар, жеке инсандар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп бул жака келип документ жасатабыз десе, сиздер жасап койбойсуздарбы деген күмөн жарат. Жок. Сотто териштирүүдө азыр. Сиздерге кандайдыр бир жеке максат менен келсе, сиздер документ жасабайсыздар, э? Жеке максат менен келген жок. Азыр сотто бул. Азыр ошо соттун кандай чечим чыгат, кандай токтом чыгат, ошого негиз жасалат да. Соттун чечими же токтомунун негизинде. АПЗны архитектура чеби же АПЗны архитектура сызат. Архитектура чет. Сиздер болгону документ. Сиздерге болгон укугун каттап бере турган мекемебиз. Укташтоочу документтердин негизинде жерге болгон укугун каттап беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, госреестрдин жетекчиси азыркы учурда сот жүрүп жатыптыр бул талаш жер маселеси боюнча. Бирок бул жерге кандайдыр бир өзүнүн максаттары менен келсе, эч кандай документтер жасалбайт экен, жасалбайт экен. Сот процесси жүрүп жаткандыгына байланыштуу сот качан чечим чыгаргандан кийин ошого карата иш жүрөт экен. Анда эмесе кийинки съемкада көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз архитектурага келип отурабыз. Азыркы учурда жетекчинин жоктугуна байланыштуу орун басарына бир-эки суроо беребиз. Суроолорубузга тактана жооп алабыз деген үмүттөбүз. Саламатсызбы? Базар коргондогу жер талаш маселе боюнча бүгүнкү күндө Бумайрам эжеке менен карапайым калк базарда иштеген инсандардын ортосундагы талаш маселе боюнча келип отурабыз. Анткени дегенде бүгүнкү күндө бул жер боюнча сиздер АПЗ чийип берди деген маалымат боюнча ушул канчалык чын, канчалык жалган, ошол боюнча тактана маалымат берсеңиз. Бул боюнча биз булар Текалбаев көчөсүндөгү базардын бурчундагы жер боюнча азыр сөз болуп атат. Бизге эч кандай иш кагыздары, долбоорлор берилген жок. Бирок буга чейин биз уктук, соттун чечими менен уктук деп уктук, бирок анын официальный мындай толук маалыматыбыз жок. Бирок бизге эч кандай иш кагыздар берген жокпуз. АПЗ
уруксат кагаздан берген жокпуз. Мындан кийин дагы бербейсиздер. Анткени бул жер өкмөткө өтүү керек. Түшүнүктүү, биз соттун чечимдерине ылайык архитектурада регламент мыйзамдарыбыз бар. Ошого карап туруп, анан ошол иш боюнча градсовет болот, биринчи этаптар бар да. Градсовет болот. Ошолор этаптар боюнча кетет да. Бирок бул боюнча соттун чечиминен кийин гана эме кыла алабыз да. Уруксат бере алабыз. Бул жарандарга Бымайрам айымдар тарапка эч кандай АПЗ чийилип берилген эмес. Жок, берилген жок. Азыр ошол жер боюнча эч кандай иш кагазы биз берген жокпуз. Ал жердин түпкүр тамыры эмне болчу? Түпкүр тамыры бул боюнча мен маалымат жок. Бул парк болуп жазылган архивде. Ошону айтып атпайм, азыр биз толуктуу маалыматым жок. Тактап берейин, бирок азыр эч кандай эме жок. Биз эч кагада берген жокпуз. Бул жарандар боюнча биз бул көптөн бери соттошулат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар, эч кандай АПЗ чийип берген эмеспиз, берилген дагы эмес деп архитектуранын жетекчисинин орун басары бизге ачык айкын тактана жооп берди. Биз мэр жана администрациянын жетекчиси акимге келип окуянын чоо жайын айтып, ушул жерде отурабыз. Анткени дегенде жабырлануучу соодагерлердин алардын талабы бул өкмөткө өтсүн жер дейт. Ал эми Канжанова Бымайрам айым жок, мен бербеймин дейт. Ал менин бул жерге коюп келген талабым эмне себептен өкмөткө ала албай жатасыздар, эмне тоскоол болуп жатат? Дал ушул суроону бергени келдим. Саламатсыздарбы? Бул жер эмне себептен өкмөткө алынбай жатат? Жана ошондой эле бир топ жылдардан бери бул соттошуп келүүдө экен да. Анан эми азыркы күндө элдердин контейнерлерин бузуп ташташыптыр. Ал эми элдер биз ушул биз үчүн 10 сом дагы акча дейт. Контейнерлерди акчага сатып алганбыз. Өкмөткө өтсүн, биз мэрияга акча төлөйүк дейт. Сиздердин ой пикириңиздер кандай? Так, буга чейин кеченин аты ким эле мурда? Айнур эже. Айнур эже. Айнур эже береги ишкерлер менен бизге кайрылып калган. Гүлшайыр деген эже. Гүлшайыр эже, Айнур эже дагы бир эки аке бар эле, бул боюнча келбет эме калууда. Ал боюнча алардын сот талабы буга чейин соттук инстанцияларда каралгандыгы боюнча маалыматтарын уккам. Анан бүгүнкү күндө территория мэриянын территориясы болгондуктан шарттык мэрияга тапшырма берилип, мэрия сотко берүү боюнча иск берилди. Бүгүнкү күндө иск дайындап сотко берилген. Шаардын мэри өзү. Саламатсызбы? Ал боюнча эмне мындай толук кандуу маалымат түшүндүрүп берсеңиз эгер мүмкүн болсо. Азыр биздин келгенибизге деле өзү көп болбоду, бир жыл болбоду. Ал боюнча иш алып барып жатат. Азыр аким өзү айткандай сотко берилген. Азыр иш жүрүп жатат. Эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми азыр соттун чечимин эле күтөбүз да. Ошондо элдин талабын аткарып өкмөткө аласыздарбы же тиги жеке ишкер дагы алып алып элди ыйлатабы? Аны эми сотту карап. Жок, биз ал элдин талабы, жеке ишкердин талабы эмес. Биз мамлекетке кайтарып алуу боюнча бергенбиз. Урматтуу. Ал жагын сот чечим чыгарат эми кандай. Азыр соттон чечим чыга элекпи? Чыга элек. Бирок бизге адвокаттар тарабынан соттон чечим чыкты. Эми жогорку сотко даттанабыз. Даттанабыз деп атабыз, деп жаздыр. Анткени бул жерде ошол маселени айтып коеюнчу. Эки тараптын келишими боюнча айтсам мурдагы. Жок, ал тарап буга чейин каралган процессти айтып атат. Жок, ал эмес, азыркы учурдагы процессти айтып атат. Бүгүн кече 5-күнү чыккан процессти айтып атат. Ал боюнча азыр бизден неме төлөнүш керек экен. Госпошна төлөнүш керек экен, ал 3 миллион чем-то экен. Азыр биз жылдын этеги болуп калгандыктан бизде азыр андай сумма жок болуп атат. Ошондон булар дагы мурунку Канжанова деп атасыз го. Ошону биз госпошна төлөнбөгөндүктөн биз дагы кичине артта туруп калып атабыз да. Ал мыйзам талабы боюнча өкмөт госпошна төлөбөйт го. Азыр бул сот ошондой чечим чыгарып атат экен азыр. Госпошна төлөнсүн деп. Мурунку истер андай барган эмес экен. Биз ушу бергенде ушундай чечим чыгарып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, мага жиберген бул Наргиза адвокат айымдын кат жолдомосу боюнча дагы бүгүнкү күндө өкмөт акча сумма төлөнсүн казынага деп, госпошна деп соттон чечим чыгып атат. Бирок бул мыйзамда, китепте жазылган эмес, бирок буну кайсы сот чечим чыгарды. Жана ошондой эле азыр биз сотко да барабыз, төрагага да киребиз. Окуянын чоо жайы боюнча мэр жана администрациянын жетекчиси аким жооп берди. Толук кандуу суроолорубузга жооп ала алдык. Саламатта калыңыздар.
Рахмат. Базаркоргон шаарынын сотуна келип отурабыз. Антендегенде бул жерде Канжанова Бумайрам жана ошондой эле соодагерлердин ортосундагы келишпестик маселе, базар маселеси боюнча дал ушул иш окуяны карап жаткан судья бүгүнкү күндө мэрия тарапка госпошлина 3 миллион төлөгүлө деп чечим чыгарттыр. Ал эми мыйзамдын талабы боюнча госпошлина төлөгөнгө укуктуу эмес өкмөт тарабы. Азыркы күндө биз азыр төрагага киребиз. Госпошлина төлөгөнгө мыйзамда жазылган эмес. Бирок бул мыйзамды ким кайдан алды? Кимдин өзүнүн чыгарып алган жеке закону? Азыр биз төрагага кирип толук кандуу жооп алабыз. Биз Базаркоргон шаарынын сотунун төрагасына кирип чыктык. Бизге маалымдуу болгон Чагалдакова Махабат Бекболотовна деген айым бул жерде судья болуп эмгектенет экен, иштейт экен. Бирок өкмөт өзүнүн жерин өзү сатып алганга мыйзам жол бербейт. Бирок мен мындай мыйзамдарды көрбөптүрмүн. Өкмөт өзүнүн жерин өзү сатып алсын. Госпошлина 3 миллион деп чечим чыгарган. Мөөнөт берген 3 миллионду төлөйсүңөр депчи. Бирок тилекке каршы бул жерде мисал катары айтып кетсе, мисал катары мен дал ушул ботинканы сатып алдым дейин, ал бул ботинка жаңы дейик. Ал эми ал ботинканы кимдир бирөө урдап кетип, аны канча убакыт кийип, анын жылуулугун көрүп, эскиргенде мен дал ошол ботинканы аламын десем, сот тарабынан ушул ботинкага 3 миллион сом бересиң, анан беребиз ботинканы деген. Мен силерге бул мисал катары айтып жатам. Ошондо азыркы учурда мыйзам өзүнүн жерин өзү сатып алсын өкмөт деген мыйзамды мен эч көрбөптүрмүн, укпаптырмын, окубаптырмын, китептен дагы билбептирмин. Бирок мыйзам Базаркоргондо Махабат эжекебиз тарабынан чыккан. Урматтуу судья Махабат айым, бир топтон бери иштейт экенсиз, бирок бул 3 миллионду кайсыл кодекстин негизинде, кайсыл мыйзамдын негизинде табып, ушундай чечим чыгарганыңыз мен үчүн өтө таң калыштуу. Бирок мен төрагага суроо берип жатам, ушундай мыйзам барбы десем, мыйзам бар дейт. Бирок мен үчүн бул өтө таң калыштуу болду. Мен китепти окуйм, мыйзамдын ар бир жаңы чыккан закондун китептерин окуп келем да, бирок мындай мыйзамды окубаптырмын да. Өкмөт өзүнүн жерин өзү сатып алсын деген мыйзамды окубаптырмын. Бул жагын эми урматтуу элим өзүңүздөр чечип, өзүңүздөр кандай дейм барбы, өзүңүздөр баалайсыздар.